Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Баарыбызга маалым болгондой эле, ушул үстүбүздөгү жылдын 9-апрелинде Баткен районунун Ак Татыр, Аксай, Самаркандек айылдарында ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу шайлоо өткөнү жатат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул шайлоого даярдыктар кандай жүрүүдө, дал ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Албетте бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору бар. Тааныштыра кетейин. Айтбаев Бахабидин Ташполотович, Баткен аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы, Жолдубаев Абдурасул, 80-59 Самаркандек шайлоо участкасынын төрагасы, Максутов Дүйшөбай, 80-61 Орто Боз шайлоо участкасынын төрагасы. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы эсиңиздерге сала кетели, ушул үстүбүздөгү жылдын 9-апрелинде өтө турган шайлоодо быйыл өзгөчө буга чейин болгон эмес, электрондук добуш берүү дагы киргизилген. Албетте бүгүн алдыдагы өтүүчү шайлоо тууралуу маалыматты уккуңуз келсе, биздин көрсөтүүнү күзөтүп барыңыз. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Эң алгачкы суроону мен ушул Бахабидин Ташполотович сизден баштасак, бүгүнкү күндө ушул шайлоого даярдыктар кандай жүрүүдө, канча шайлоо тилкелери ачылды, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин Баткен районунун Аксай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймагында жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо 9-апрелде өтүп атат. Бул аймакта жалпысынан 13 шайлоо участкасы бар. Анын ичинен ошол 13 шайлоо участка 10 округга бөлүнгөн. 10 округда ар бир округга өзүнчө мандат берилип, шайлоо жүргүзүлөт. Азыркы күндө шайлоо участкаларында толугу менен даяр болуп калды биздин шайлоо участкалары. Биз ушул күнгө чейин баягы борбордук шайлоо комиссиясынын бекитилген бизде планы бар да, календардык план бекитилген. Ошонун негизинде иш алып жүргүзүп жатабыз азыркы учурда. Бүгүнкү күндө баягы тизме боюнча биз тактап бүттүк. 24-мартка карата биз арыз даттанууларды бардыгына 24-эмеде жыйынтыктадык. Азыркы күндө ошол адамдардын списогу, талапкерлердин жок, шайлоочулардын шайлоого катыша турган элдин толук даярдалып жатат азыркы күндө. Ал эми ушул бүгүнкү күндө негизи эле шайлоого талапкерлигин көрсөткөн жарандардын дагы каттоосу бүттү. Бүгүнкү күндө канча талапкер бар? Жалпысынан ушул 3 аймагында 103 талапкер документ тапшырды бизге, депутат болом деген 103. Анын ичинен 33 аял киши. Азыркы күндө ал процедуралар бардыгы такталып бүттү. Такталган талапкерлердин саны 97 болду. Анын ичинен 30 аял, 97 талапкер, 63 мандатка атсалышат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан мен кийинки суроону ушул бизде шайлоо участкаларынан келген төрагалар отурат. Сиздерге узаталы. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул сиздер тейлеген шайлоо участоктордо даярдыктар кандай жүрүүдө, ошолорго токтоло кетсеңиздер. Келиңиз баштайбыз. Биздин участка Самаркандек шайлоо участкасы 80-59. Биздин участкаларды шайлоого толук даяр. Бардык жабдуулар менен жабдылган. Шайлоочуларыбыздын тизмесинде 2469 шайлоочу бар. Анын бардыгы тизмеге илинип, доскада илип койгонбуз. Ар бир шайлоочулар каалагандар келип өздөрү менен таанышып атышат. Кээ бирлери өздөрү менен таанышып, башка участкаларга которулам дегендери кече 24-ге чейин которулуп алыштылар. Анан электрондук шайлоо жаңы киргенден байланыштуу анча-мынча шайлоочулар электрондук каттоодон өтүштү. Энди Кудай буйруса эртең ошолор электрондук колтамга менен шайлоого өтөт деп ишенип турабыз. Алардын бардыгыга
өкмөт тарабынан, борбор шайлоо комитети тарабынан, аймактык шайлоо тарабынан бардык шарттар түзүлүп берилди. Анан ушул шарттар түзүлдү деп кеттиңиз да, алдыда мисалы ошол күнү кандай кырдаалдар жаралып калышын алдын ала билбейбиз. Ошого дагы даярсыздарбы? Мисалы свет өчүп калса, же болбосо тартип бузгандарга, ошолорго токтолуп кетсеңиз. Энди бир башка кырдаалдарга даяргерчилигибиз толук бар. Мисалы светтен көйгөй жаралып калчу болсо, айыл өкмөттөрү движок менен камсыз кылды. Кошумча жарыктандыруу ошонун болот. Даяр алга бардык участкалар. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроону Дүйшөбай мырза сизге узаталы. Бүгүнкү күндө ошол сиз тейлеген 80-61 орто боз шайлоого даярдыктар канчалык деңгээлде жүрүп жатат? Бизде 80-61 шайлоо участкасында, орто боз шайлоо участкасында шайлоого даярдык жакшы. Азыр күндө бардык тизмелер илинген. Айылдык кеңештин депутаттарга биздин айылда 3 кандидатка орун берилген. Азыр 4 кандидат катталган. Негизинен даярдык жакшы. Орто боз шайлоо участкасында канча шайлоочу бар сиз? 594 шайлоочубуз бар. Чоң рахмат. Бахабидин Ташполотович, ошол быйылкы жылы өзгөчө Баткен районунун аймагында өтүүчү ошол шайлоо электрондук түрдө өтөт деп жатат да, ушуга токтоло кетсеңиз, бул шайлоо кандай өтөт, ошонун жол-жоболорун, эрежелерин кеңири биздин көрүүчүлөргө түшүндүрүп өтсөңүз. Электрондук шайлоо деген бул бизде кырдаалга байланыштуу Бишкекке, Россияга көп кеткен адамдар болду. Ошолорду эске алып, электрондук шайлоодо сунуштурган элек, ошол жакшы аткарылып атат азыр. Электрондук шайлоо деген бул башка жакта жүргөн адамдар ошол катталыш керек да. Электрондук эме алыш керек. Пароль. Колтомго алыш керек электрондук. Анан ошол түндүк деген тиркеме бар го, тиркеме. Ошону качет этип алып, анан ошол боюнча шайлашка мүмкүнчүлүк берилет. Демек, ушул шайлоочулар алдын ала өздөрүнүн электрондук түрдө каттоодон өткөн жарандар гана электрондук добуш бере алат. Ошондой түшүнсөк болот, э? Азыр биздин бир группа Россияга барып, Москвада жана Нижний Новгород деген шаарда эки жерде рабочий группа барып, ошо элге түшүндүрүп, анан баягы регистрация кылып, бул ошол электрондук киргенден бери биздин аймактык шайлоо комиссиясы чет мамлекетте же Ошто, Бишкекте жүргөн адамдардын ар бирине звонок этип, тактап, эме кылып, ушул адрестерин айтып, кайерге барсаңыз электрондук подпись ала аласыз деген. Мисалы үчүн бизде Ошто бар, Бишкекте бар, Баткенде жүргөндөр үчүн Баткенде бар жерде бар. Анан азыр Россиядан ушул Москва менен Нижний Новгородко барып каттап келди. Бүгүнкү күндө 800ге жакын адам катталды. Жакшы. Демек, ушул электрондук добуш берүү боюнча сиздердин кызматкерлер алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатат, эл арасында түшүндүрүү иштерин. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалында сиздер ошол үстүбүздөгү жылдын 9 апрелинде өтүүчү шайлоо тууралуу көрсөтүүнү көрүп жатасыздар. Эгерде бүгүнкү ошол биздин темабызга байланышкан сизде дагы кандайдыр суроолор пайда болгон болсо, биздин көрсөтүүнү күзөтүп барыңыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан ушул Бахабидин Ташполотович айтып өттүңүз, электрондук добуш берүү деп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат электрондук добуш берүү. Бул канчалык деңгээлде шайлоонун таза өтүшүнө кепилдик боло алат? Бул эми баягы бизде Самаркандагы Актатыр, Аксай дегенде өтө мигрант көп болгондуктан башка жерде жүргөндөр да ушул баягы укугунан пайдалансын, адам укугунан пайдалансын, эми шайлоочу башка жерде жүрсө дагы ошол шайлоого мүмкүнчүлүгү болсун деген ниетте ушул эмени киргизип атабыз, электрондук шайлоо. Бул электрондук шайлоо эртең жакшы өтүп кетсе, кийинки шайлоодо да Кыргызстан боюнча ушундай шайлоо өтөт деген. Демек, ушундай таза өтүшүнө ишеним мындай жогору элеби негизи? Азыр биздин Кыргызстандагы шайлоо мына эсенги мамлекеттердин арасында эң жогорку деңгээлде, себебинде аппаратыбыз, эмебиз, адамдар, көп адамдар мындай
жеткиликтүү ишенип атат да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул боюнча биз Абдурасул Жолдубаев сизге да кайрылгым келип турат. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин ушул Аксай, Ак Татыр, Самаркандик бардык эле бул чек арадагы аймактарда бүгүнкү күндө ушул электрондук добуш берүү сиздерге канчалык деңгээлде керек эле? Бул канчалык деңгээл экенин жаныма Бакабыттын айтып кеткендей, кырдаал боюнча бизде адамдар көп шашыранды болуп эки жака кеткендери бар. Анан bizde migratsiya күчтүүрөөк. Ошолорго ар бир жаран өзүнүн укугун пайдаланыш үчүн электрондук добушту уюштурган бул эң туура деп ойлойм. Себеби кайсы иштерде болсо дагы өзүнүн оюну, өзүнүн талапкерге көрсөткөн ишемини аткара алат да. Москвада болобу, Бишкекте болобу, же Ошто болобу, өзү каалаган талапкерге добушун бере алат ошо электрондук. Ошол жагы абдан жакшы деп ойлойм мен. Демек сиздерге бул өтө керектүү. Өтө керектүү. Себеби биздин участкага азыр 7 мандаттын ордуга 13 талапкер ат салышып жатат. Ошолордун ар бир күйөрмандары, ар бир ишенген адамдары башка шаарларда, башка аймакта болсо дагы ошолор үчүн добуш беришке мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм да. Чоң рахмат. Анан бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарына талапкерлердин агитация иштери башталдыбы? Ошолорго да токтоло кетсеңиздер, аймактарда, э? Ооба. 20 мартта биз толук регистрация кылып бүттүк. 20 марттан башталган үгүт иштери бул 8 апрель саат 8ге чейин алар укуктуу агитация жүргүзүүгө. Ушул бүгүнкү күндө ушул электрондук добуш берүү боюнча ушул талапкерлерди дагы окутуу сиздер тараптан жүргүзүлдүбү? Алар дагы өздөрүнүн шайлоочуларына түшүндүрүп бериш керек да. Ооба. Ал талапкерлерди окутуу өтө көп болуп жатат. Биздин борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы, анан кийин башка баягы международный уюмдар окутуп атат. Ошолордун эмесине. Алар анан биз борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ар бириге колдонмо чыгарып бердик. Газетага ар бир талапкер өзүнүн программасын газетага чыгарышка акысыз чыгарып бердик. Анан газетаны чыгарып колдоруна бердик, элдерге таркаткыла депчи. Бир топ эле жакшы шарттарды түзүп берип атабыз талапкерлерге. Чоң рахмат. Дүйшөбай Ерматович, кийинки суроону сизге узатайын. Бүгүнкү күндө биздин шайлоо участкада даярдыктар жакшы деп кеттиңиздер. Саат канчада элдерди кабыл алып баштайсыздар? Ошолор боюнча маалымат бере кетсеңиз. Шайлоо күнү ошол күнү мүчөлөр эртең менен саат 7де барып даярдык көрө баштайт. 7де барышаттар дагы 8ге чейин даярдык көрүп, 8де уже неме башталат, шайлоо. Элдер келе баштайт. Ошонун кечки саат 8ге чейин шайлоо процесси жүрөт. 8де шайлоо процесси бүткөндөн кийин шайлоочулардын немелерин аныктагандан кийин шайлооду жаап, анан биз калган иштерди аткара баштайбыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыт да соңуна чыгып баратат. Ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган оюңуздар болсо, ошол биздин бүгүнкү темабызга байланыштуу элге кайрылуу жасап алсаңыздар болот. Бахабидин Ташболотович, сизден баштайлы. Ар бир шайлоочу өзүнүн укугунан пайдалансын, ошол аймакта татыктууларды шайласын. Себеби энди татыктуулар шайланса, айыл өкмөттүн экономикасына өсүп өнүгүшүнө алардын депутаттардын салымы тиет деген ишеничтемин. Ошон үчүн татыктууларды шайлап алыңыздар. Сиз дагы келиңиз. Мен ошо 9 апрель күнгө бардык элдерди активный катышып берүүгө чакырат элем. Ар бир адам келип өзүнүн жарандык милдетин аткарып, каалаган талапкерге добуш берип кетсе деймиз. Уюшкандыкта келип өткөзсөк жакшы болот деп ойлойм. Орда айтылып кеткен небелерге кошулуп, элдерге ошол 9 апрель күнү шайлоого активный катышып беришин суранам. Чоң рахмат. Анан мен бир суроого жооп ала албай калтырмын. Бахабидин Ташболотович, бүгүнкү күндө ушул шайлоого койгон талапкерлери акысыз иштеп береби азыр деле?
элге акысыз. Элге акысыз иштеп берет. Акысыз иштеп берет. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп бизге келип жалпы телекөрүүчүлөргө ушул шайлоонун өтүшүнүн эрежеси боюнча маалымат бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул үстүбүздөгү жылдын 9 апрелинде өтүүчү Баткен районунун Актатыр, Аксай, Самаркандек айыл аймактарында жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн бүткөндүгүнө байланыштуу шайлоо өткөнү жатат. Дал ушул шайлоого даярдыктар боюнча көрсөтүүбүзгө күбө болдуңуздар. Негизи эле бул шайлоо биздин республиканын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым айыл аймактарында өтмөкчү 9 апрель күнү. Эгерде сиз дагы ушул аймактын жашоочусу болсоңуз, анда 9 апрелде барып өз добушуңузду бериңиз. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.